Салам достор, сиздер менен кайрадан жетинин геометрия мисалдарын карайбыз. Анда эмесе биринчи мисал. Биринчи мисалда бизде 62 градус берилиптир. Жана 0 градус, 110 градус бул бурч секиресек, нолсуздук секиресе экен, бири-бирине барабар бурчтар экен. Жана x бурчун табышыбыз керек экен. Так, анда эмесе биз могул жайдан баштайлы. Могул бурч экөө кайчылаш бурчтар бири-бирине барабар. 0 жер 62, демек бул жагы дагы 62 градус экен. Анан бул жагы 110 градус экен. Анда бул жагы экөөнүн суммасы 180 болуш керек. Бул жагы 110, демек бул жагы 70 градус болуш керек. Демек мына бурч 70 градуска барат экен. Үчүнчү бурчун кандай кылабыз? Мына үч бурчтуктун суммасы 180 болуш керек. Мына жерде альфа бурчу деп алайлы. Анда альфа плюс 62 плюс 70 үчөөнүн суммасы 180 барабар болуш керек. Так, альфа барабар 180ден 62ни жана 70ти кемитсек, бизде альфа барабар болот экен. 180ден 62ни кемитсек 118, 118ден 70ти кемитсек 48 барат экен. Демек мына бурчубуз 48 градус. Бул экөө барабар болгондуктан бул бурчубуз дагы 48 градус. Жана мына карама каршы бурчтар, кайчылаш бурчтар барабар. Бул жерде 110 градус. 48 110 экен. Мына үчүнчү бурчту табабыз. 3 бурчтук боюнча, мына 3 бурчтук боюнча 48 110. Демек мына үчүнчү бурчубуз могул эки эсептесек, 48ге 110ду кошсок 158, демек 180 болуш үчүн 22 градус болуш керек экен. 22 градус. Жана мына түздүк 180 болуш үчүн, мына бурч менен мына бурчтун суммасы 180 болуш үчүн x бурчубуз 158 градус болуш керек. Демек жооп x барабар 158.